Бүгүнкү чыкканыбыздын себеби мына жерде мынакей азыр 7-чакырылыш 90 депутат келди. 90 депутат келди. 25 000 сом үчүн ушундай элдин көйгөйүн келтирип, ушундай жанталашып келишти. Эмичи бул жерде баягы эки диплому барлар деле жүрөт. Менин бул жакка келгеним өкмөт башчыларына азыр булардын могу 90 депутаттын где-то bir 30-40% диплому жок, жөн эле малдар, мындайча айткандачы. Ушулардын дипломдорун толук текшерилсин, Бул бойдон калбаш керек. Бул деген бул жерге кой кайтарганы келген жок, неметкени келген жок. Мен булардын баягы себептерин билип атам азыр. Содалашуу түрүндө келишти. Бирок азыр андайга жол жок. 25 000 сом айлык, 25 000 сом. Азыр өкмөт башчылары булардын азыр эмесин текшерип, азыр канчасы кандай деңгээлде иштешет. Мына ушул убакытка чейин азыр бир өсүп бир мыйзам жазбаптыр. Бир өсүп билими жоктун айынан. Тетиги жерде мисалы эки диплому барлар бар, бизнесмендер бар, мисалычы. Алдыга ушул жерде сүйрөп кете тургандар деле бар, негизичи. Чоң мисалы чет өлкөдөн, Англиядан, Европадан окунуп бүтүп келгендер бар. Алар мисалы эч кимиси мынчалык жанталашкан жок да, мынчалыкчы. Булар айланайын атышууга эле барган жок, чүт элечи. Көрдүк го, туурабы? Мандат талашкандарын көрдүк, айланайын. Куранды кармап жибергендер көрдүк. Эми мына Свердловский, Первомайский райондон азыр 34 депутат аттанды. 34 депутат ат салышып атат. Өтпөй калгандардын бүт бар ошол жерде мушта жанталашып. Бул жерде эмне алтын чыгабы? Мен таң калам да, бул жерде алтын чыгабы? Ошол убагында мисалы күнтөр маселеси көтөрүлгөндө эмне ошол депутаттардын бири мисалы бири үн катып койгон эмес, мисалычы. Жапаровду бири колдоп койгон эмес. Азыр ушундай жанталашып атышат. Мен түшкө кирбеген окуяны мисалы көрүп өткөрүп атабыз да, эмне жанталашып атат? Бул жерде күн сайын акча береби? Мен таң калып атам да, мисалы, туурабы? Эмне себеп менен мисалы жанталашат? Ошон үчүн ошонун баарын өкмөт башчыларына мен кайрылам. Дыккат, дипломдордун бардыгын текшергиле, бардыгын текшерилсин. Бардыгын могу жерден азыр өтпөй калганда депутаттар болот. Бир орус жок могу жерде азыр. 90 депутаттын бир орусу жок. Анан кайтып кымбатчылык болбосун. Орусия деле мисалы көз салат да. Россия деле көз салат да. Казакстанды карайлычы. Парламенттин 30-40% парламентинде депутаттар отурат. 30-40%. Бизден Новиковдон башка еще ансыда российский фонд отурат. Российский кыргызский фонд отурат да ансыдагы. Ошондон башка жалгыз бир орус жок депутаттан. 90 депутаттын бир орусу жок. Анан кайтып кислородубузду жаппайт Путин. Ошон үчүн кичине болсо дагы баягы бир-эки орустан аралаштырып, мына Свердловскийден коюп атат, Первомайскийден коюп атат. Бир-эки орустан эметип аралаштырып, анан биз ошол могу кымбатчылыктын баары тең, ошол могу бийлик талашуулардан келип атат кымбатчылыктын баары. Мына уже Путин точкасын уже бизге мондай социал жактан уже кирди да, кымбатчылык ошондон болуп атат. Социал жактан уже точканы басты. Эли пускай өзү көтөрүлсүн эли депчи, мындайча айтканда. Кымбатчылык болсун. Азыр мондай кымбатчылыкка уже баягы эл уже бир жарыла турган эле уже мезгилин күтүп атат да, түшүнүп атасың? Ошон үчүн могу парламентте могу 90 депутаттын немесин дыккат текшерилишин талап кылабыз, туурабы?